Бүгүн күнгө бейшемби саат жебелери 19 саат 15 мүнөттү көргөзүп турган чагы КТРК спорт телеканалынын түз эфирин арена берүүсү улантат. Студияда мен Дайырбек Бейшеналиев. Саламатсыздарбы? Ар аптанын бейшемби күндөрү кыргыз спортунун чөйрөсүнө өзүнүн салымын кошуп келе жаткан спортчулар келип кызыктуу маек куруп берип жүрөт. Адатта айлангандай эле бүгүн мен биздин студияда жалгыз эмесмин. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын жаатуу федерациясы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан бардык жаатуу сүйүүчүлөрүн, жаатуу күйөрмандарын экранга жакыныраак чакырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын жаатуу федерациясы жана Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Зайырбек Бердибаев агай бүгүн биздин студиябызда конокто. Жана жаатуу боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери Айтурган Маматкулова конокко келишти. Саламатсыздарбы? Куш келиңиздер студиябызга. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, кыйналбай жетип алдыңыздар. Демек, биздин алдыңкы 45 мүнөткө созула турчу эфирибизде кызыктуу суроолорго жооп берүүгө даярсыздар. Даярбыз. Анда убакытты көпкө созбойлу. Артта калган 2021 жылы кыргыз спорт үчүн өтө ийгиликтүү жылдардан бири болду. Олимпиада оюндарында жараткан ийгиликтер, дүйнө чемпионатында, Азия чемпионатында спортчуларыбыз өтө байгелүү орундуктар менен кайтып келди. Жаатуу федерациясы кандай жыйынтык берди 2021 жылы? 2021 жылы лицензия ута албай калдык. Тилекке каршы. Бирок биздин спортсмен кызыбыз рейтинг боюнча 4-чү местада болуп калды. Дүйнөлүк рейтингде. Дүйнөлүк рейтинг боюнча 4-чү. Лицензия кайсыл жакка ойнотулду эле? Лицензия лицензионный турнирлер болду, анан ушулардан олимпиадагачы. Олимпиадага. Ошолордон ута албай калдык тилекке каршы. Ошол айым азыр дүйнөлүк рейтингде 4-чү орунга чыкты деп жатасыз. 4-чү орунда. Ушул рейтингде, ушул турнирде 4-чү болду да. 4-чү болду. Эми анын алдыдагы аракеттери кандай болот? Кайсыл жакка багыт алууда азыр? Азыр болсо биринчиден эле бизден азиатский игры болот сентябрда. Сентябрда кайсыл жакта өтөт ал? Кытайда. Кытайда өтөт. Сентябрда ошо Азия оюндарына да дайынданып атабыз. Бизде команда микс дегенден микс бир кыз, бир бала болуп атышат. Ошондон кайта эле бизде лицензия ойнотулуп атат. Уже олимпиадага. Жолдомо барбы? Кудай буйруса эми аракеттерибиз кылып атабыз. Дайындыктарды баштадык, ооба. Сиз үчүн 2021 жылы канчалык деңгээлде ийгиликтүү болду? Жакшы деңгээлде болду. Анткени бир жыл карантинде болдук. Машыгуубуз токтоп калды. Бирок ага карабастан үйдөн машыктык карантин учурунда. 2021 жылы Казакстанда Астана шаарында болгон мелдешинде катыштым. Ал жактан биринчи орунду ээлеп. Азамат, бул чектөө эмес эле, алдыда дагы жарата турчу ийгиликтер көп. Олимпиадалык эмес спорт түрүнө кирет жаатуу негизи. Олимпиада биздин биз атап аткан олимпиада спорттун түрлөрүнө кирет. Демек, олимпиадага жолдомо алуу мүмкүнчүлүктөрү бар, демек жаш спортчулар азыр көп. Ооба, Кудай буйруса ушул аракеттенип атабыз. Жаатуу федерациясы эми мен ойлогом көчмөндөр оюндары менен гана чектелбейт болуш керек деп. Көчмөндөр оюндарындагы максаттар барбы? Көчмөндөр оюнда ушул көп кишилер ушу жаа дегенде ойлошот экен, илгери биз атып жүргөн таяктан жасалган жаа депчи. Эми заман астыга жылып атат дегенде ар бир нерсе астыга жылып, ошо бизде деген жаа боюнча дагы 2009 жылы ушу олимпиадага кирип, ошол биздин жаа именно олимпийский жаа болуп саналып келген да. Тиги традиционный жаа деп коет бизде. Ал болсо ушу көчмөндөр оюну, улуттук спорт түрлөрүнө кирип калат. Андан тышкары дагы 3-чү жаанын түрү бар бизде, блочный жаа деп коет. Ал дагы Азия оюндарында, дүйнө чемпионат мираларда бар. Олимпиада оюндарында эле жок да, калган бүт баарында бар. Азыркы демек бул Кыргыз Республикасынын жаатуу федерациясы олимпиада оюндарына гана багыт алууга даяр. Көчмөндөр оюндарына эч кандай салымыңар жокпу азыр? Көчмөндөр оюнуна эми алардыкы өзүнчө отбор болот. Ал эми Салбурун федерациясына кирип калгандан кийин алардыкы биз эми ага тиешебиз жок. Биз ушул бизде олимпиада биринчи максат, бизде Азия оюндары, олимпиада оюндары дегендейчи.
Жакшы. Машыгууларды өткөргөндө көпчүлүк эми биз спорт чөйрөсүндө жүргөн адамдар менен таанышпыз. Көп коноктор келет, аренага келип кызыктуу маек куруп берип жаткан учурунда кээ бир спортчуларга ошол индивидуалдык жактагы спорт түрлөрүндө салмак түшүрүү боюнча же болбосо физикалык абалды турукташтыруу боюнча өтө бир чоң сборлорду өтөт. Бул жаатуу спортуна канчалык таасирин тийгизет ушул физикалык абал? Эгер физикалык абал болгондо бул дагы кайта эле айткандай көбү ойлойт эми жааткан оңой эле депчи. Бирок жааны атып коюш оңой эле, бирок дайыма оңго тийиш үчүн 70 метр аралыкта атабыз биздики. Ушу жайкы дистанциябыз 70 метр. Анан дайыма оңго тийиш үчүн бул өтө кыйын. Бир жолу атып коюш албетте оңой. Анан кийин бизде орустар айтып кетмечи, здоровым теле, здоровый дух дегендей, физика жагынан да спортсмендер ушундай физически өзүнө тиешелүү упражненияларды кылышат. Бул күчтүү эле болуш керек да спортсмендер. Бул жеңил спорт түрлөрүнө да кирбейт. Бирок именно жана диета боюнча, салмак боюнча эметсе, ушул биздин спортто ушу салмактуу адамдар деле катышат дегендейчи. Анан возраст боюнча да мисалы үчүн жаш спортсмендер менен 18-20 спортсмен менен 40-50 спортсмендер бири-бири менен тең атышып мелдештерде катышат да, баары бирдей эле. Баары бирдей. Ошол болгону, демек, жаатуу спортунда ошол олимпиадалык түрүндө 70 метр аралыкка гана атууга эсептелинеби же андан башка да дисциплиналар барбы? Андан башка дисциплиналар көп. Мисалы үчүн кышкысын 18-25 деген дисциплиналар бар. Ал кандай? 18 метрден атабыз. 18 метрден атат. Ал деген крытый помещение, жабык, кышкысын жабык помещенияларда болот да, залдарда. Ошон үчүн 18-25. Ал бүт эле мирлер өтөт, чемпионат мирлер өтөт. Ошол 18-25-терде көбүнчө 18 да. Анан жайкысын 30, 40, 50, 60, 70, 90 деген дистанцияларыбыз бар. Бирок азыр көбүнчө ушул олимпийский дистанция деп бизде 70 метр. Бүт жерде көп өткөн соревнованиялар 70 метр. Стандарт болуп калды. Сиздин ошол ири чемпионаттарга барып катышууңузда, ошо салмак жагын түшүрүп, ошо физикалык абалды турукташтырууда кандай кыйынчылыктар жаралат? Көбүнчө биздики 70 метр аралыкта атабыз да биз. Ал жакта эшикте стадиондо күн ысыгында атабыз. Күн ысыгында бир машыгуубуз 3,5 саат, 3 саат өтөт. Күндүн астында 3 саат аткан аябай оор, кыйын жана негизи аялдардыкы 16 килограммдан 20 килограммга чейин эсептелинет. Жаанын салмагы? Жаа өзү салмагы 3 килограммдан 5 килограммга чейин болот. Тартылышы аялдардыкы 16 килограммдан 20 килограммга чейин болот. Тартыш керек ошончо. Менин жаам 18 килограмм болот. 18 килограммды күн ысыгында 3,5 саат аткан аябай кыйын болот. Ошо 18 килограмм салмак чембирдикти тартыш үчүн демек катуу эле чоң эле бир машыгуунун үстүнөн өтүүгө туура келет экен да. Ооба, күнүнө бир 200дөн 300 октон атабыз. Атып машыгуу жасайсыздар. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, демек жаатуу спортунун түрү оңой деп ойлогон көрөрмандарга менимче жеткиликтүү жооп болду деп ишенелик. Демек физикалык абал ар бир спорттун түрүндө каралат экендигинен кабыл алдык. Жаачу болуш үчүн негизи кандай сапаттар керек? Биринчиден, эгер жанагындай чоң деңгээлде жаачу болуш үчүн кесипкөйлөр арасында дейли, профессионалдар арасында. Профессионалдардын арасында эгер ата турган болуш үчүн эми бизде көбүнчө жаада психологический состояние, ушул психологически жакшы туруктуу болуш керек да адам. Күчтүү болуш керек. Анан көбү ойлойт, мен көзүм начар көрөт, мен жаага жарабайм го, мен жаа ата албайм го деп. Бирок ушундоп ойлогон адамдарга айтат элем, тескерисинчи жаан менен атканда көздүн зрение наоборот жакшы болот да, жакшы көрүп баштайт адамчы. Эмнеге дегенде
доктурлар деле ушул эле эмени упражненияны айтышат. Жакын карагыла, кайта алысты карагыла депчи. Биз да ушинтип мээлегенде 70 метрди карайсыз, кайта прицелыбызды карайсыз, ушинтип көз тренировка болуп, наоборот, биздин зрениябыз жакшы болот да кайта. Сиздин оюңуз боюнча жаачы болуш үчүн кандай сапаттар керек? Жаачы болуш үчүн ага айтып кеткендегидей психологически күчтүү болуш керек адам, терпеливый болуш керек, аябай. Анткени мисалы оңго тийбей жатса, жинденип атсаң, огош бетер огуң тийбейт да. Ошон үчүн өзүңдү мындай кармап, чыдамкайлуу болуп, жакшы настрой берип өзүңө ушинтип атыш керек. Жааны тартып аткан учурда кээ бир жерде чет өлкөлөргө барып чемпионаттарга катышып келип жатасыздар. Жергиликтүү көрөрмандар көп болот ал жакта. Ошол кандайдыр бир тийбей калсын деген максатта айтылган сөздөр кулагыңарга угулап атып аткан учурда? Жок, андайлар угулбайт. Демек, психологиялык жактан демек. Спортты түшүнбөгөн адамдар келип айтышы мүмкүн. Мисалы Казакстандын жаачысы атканда, көрөрмандар башка мамлекеттин жаачысы эмес, башка улутту болгондо айтышы мүмкүн да. Оңго тийбей калсын же сегизге тийбей калсын. Бирок андай ошондой учурлар болду белесиздер да? Жок, болгон эмес. Ошон үчүн биз айтып кеткендей эле психологически өзүңө туруктуу болуш керексиң да. Чет жактан ким эмне десе дагы аны укпай, өзүңдүн кылып жаткан күнүгө кылган нерсеңди кылыш керек да, атыш керек, оңго тийиш керек дегендейчи. Бирок бизде именно ушул судьялар бар. Калыстар карап турушат, ушундай болбош керек да негизи. Бирөө атып атканда кыйкырып психологиялык жактан чабуул жасаганга болот. Кыйкырып ишет го. Ошого жол бербегенге аракет кылышат. Беришпейт да. Негизи атуу орнотулуп жатканда канча калыс көзөмөлдөйт? Окпу? Негизи ок учуп кете берет, мисалы үчүн бир 1000 метрге чейин учуп кетиши мүмкүн. Бирок бизде деген жааны тартып жатканда дагы сол колуң өйдө 45 градуска мисалы үчүн көтөрбөш керексиң, потому что эмне дегенде ок колуңан чыгып кетсе, сен атып аткан стадиондон ашып кетиши мүмкүн. Бирөөнө зыян келтирип коюшту. Ошон үчүн көтөргөндө ок өзү түз болуш керек да. Ок асманды карабаш керек болот ошондо. Бир нече градус кол көтөрүлбөш керек дедиңер. Эгерде ошондой көтөрүлүп кетип бутага тамай тийип калса эсепке алынабы? Бутага тийип калса эми эсепке алынат, бирок андайды калыстар карап турушат, ага жеткиришпейт да. 2-3 предупреждениядан кийин чыгарып ийиши мүмкүн соревнованиядан катыштырбай. Кыргыз Республикасынын ушу жаа атуу федерациясынын түзүлгөнүнө канча жыл болуп калды азыр? Негизи бул СССР убагында бар болчу да жаа атуу федерациясы, анан кийин өзүнчө эгемендүүлүктү алгандан кийин 2008-жылы ачылды. 2008 жылдан бери ушул жаа атуу федерациясы эл аралык деңгээлдеги кандай жетишкендиктерге жетишти? Эл аралык деңгээлдиктерде биз деген эми СНГ дегенде могу чет өлкөлөрдөн игры исламской солидарности деген болот бизде. Ошондон биринчи место, экинчи, үчүнчү местолорду ээлеп келгендерибиз болобуз. Эми азиатские игры, Азия оюндары менен Олимпиада оюндарынан башка мелдештерде утуп келатабыз. Жакшы. Жаш өспүрүмдөр келеби азыр жаачы болом деп, мындай кызыгуулар көппү спорттун түрүнө жаштар арасында? Ооба, азыр бизде ушул спорт, жаа атуу спорту аябай жакшы өнүгүп келатат. Анан келгендер күнүгө келип аябай көп болуп баштады бизде эми. Анан көбүнчө биз балдарды 10 жаштан өйдө алабыз, жаш балдарды. Кичинекей балдардын ата турчу жаасы канча салмакта түзөт? Кичинекей балдардын 7-8 килограмм салмакта.
ошону көтөрө алганга жарап калган учурунда демек 10 жаш 10 жаш 12 жаштан уже жарап калат балдар. Ал ошол жаңы келген ошо жаш өспүрүмдөрдү сиз улуттук курама команданын машыктыруучу болгондон кийин сиз кабыл алып машыктырасызбы же сизден кийинки жардамчыларыңар иштей алат? Бизден кийинки эме жардамчы тренерлер бар, машыктыруучулар ушулар иштейт. Жакшы багыт берип, демек дасыктыргандан кийин анан сиздин колуңузга өткөрүп берет. Кыргызстан улуттук курама командасынын ичинде азыр канча мырзаны жана канча айымды машыктырып жатасыз? 14 жалпысынан 14 7 кыз 7 эркек. 7 кыз 7 эркек. Жок, 6 эркек, 8 кыз. 8 кыз. Ошондо алардын ичинен бардыгы тең ошол азыр Кытайда өтө турчу чемпионатка даярданып жатышабы же саналуулары ганабы? Эми азыр дайындап атканда баарысы эле дайындап атабыз, бирок саналуу эле бала барат аякачы. Сизге суроо болсун айтырган. Бул спортту тандоого эмне түрткү болду? Кызыгуулар эмнеден улам башталды? Мен бул спортко 8 жашыман келгем. 8 жашыман. Анткени мен атам жаш кезинде эркин күрөш менен машыккан. Стадион бар. Эмгек резерви деген. Бишкекте бар. Ал жакта күрөш залы бар, бокс залы бар, жана футбольный поле. Анан лукадром бар экен, жаата турчу жер. Ал жакты мен билчү эмесмин, бирок атам кесте машыкканы бар турчу футбол ойногону. Бир жолу көрүп калыптыр. Азыркы биздин спортсменибиз Парижден 4-чү рейтингден 4-чү болгон спортсменибизди көрүп калыптыр ал кезде машыгып атканда. Ал кызыгып, ал кезде дагы 8 жашымда салмагым кичине чоңураак болчу, кичинекей балага. Менин апам мени чоң тенниске берейин деген. Атам болсо чоң тенниске бербей, мен жаңы бир мындай кызыктуураак спорт көрдүм, ошол жака берип көрбөйлү деп айтып көрдү. Мени 8 жашыман жага беришти. Башында аябай кызыккам. Кызыгып, бир 10 күн мага колума жаа карматтырган эмес. Резина бар болчу, ошо резинаны чоюп жүрчүмүн. Андан кийин жааны кармагандан кийин мага аябай жагып, ушу спортту сүйүп калдым десе болот. Азыр ушул спортту тандаганыңызга өкүнбөйсүз? Жок, өкүнбөйм. Үйдөгүлөрдүн азыр колдоосу кандай сизге? Колдоосу аябай жакшы. Мени дайыма колдошот. Мелдештерге барып жүргөндө апам, атам, бүт үй бүлөм колдошот мени. Сиз бир жеңишти камсасаңыз сөзсүз түрдө сүйүнүшөт демек. Ооба. Агай, сиздин бул спортко келип калышыңыз башынан болсун, башынан баштап. Мен бул спортко дос балам жаатчы. Мени чакырып ушул жерге жаатып көрбөйсүңбү деп. Ошол дос балаңыз сизди чакырганга чейин сиз башка спортто байланышыңар бар беле? Башка спортко байланышым бар болчу, бирок эми андай кандай десем, ал жерден анчалык деңгээлде кылчу эмесмин. Эми эмне жагы эле, кайсыл түрү спорт? Күрөшкө барчумун. Күрөш. Күрөшкө барып, анан кийин ушу жааны көрүп, ушул дос балам атып жүргөнүн билчүмүн. Ал чакырып ушул жерге келип, мен дагы көрүп, кызыгып. Кыргыздын, ар бир кыргыздын эле канында бар экен дейт, ушу жаатып жүргөн ошол дуктар койгонгонбу, ошол ойдон эле кирдим. Мага да аябай кызыктуу болду. Ошол мен да 2014-жылы келдим жага. 2014-жылы. Канча жашта элеңиз ошол убакта? Ошол жакта эми 23 жашымда. 23 жашыңарда. Демек, жаш курак эч нерсени чечпейт бул жерде. Адамдын өзүнүн жөндөмү менен. Жок, бизде байкебиз атчы илгери ушул СССР убагында аткан экен. Анда Динамо деген клуб бар болчу экен. Ошондо атып, анан жааны тыштаптыр эми. Анан кийин 50 жашында бизге келип, биз 2018-жылы Кантта ушу Азия оюндарына сбор өтүп дайынданып атканда бизди көрүптүр. Биз менен келип таанышып, анан жаа ушу бизде бар беле, биз ушу
ушу мен илгери кылгам эле, жаш кезекте кылдым эле, машыккам деп, ал өзү спорт чебер экен жаа боюнча. Анан бизге келип ушойдон биз менен дагы эле азыркыга чейин тренировка кылып атат. Алмаз деген байкебиз. Жакшы. Ушул 23 жашыңызда келиптирсиз спортко. Кандай кыйынчылыктар болду негизи? Бардыгы эми жаңы башталган иш дароо эле оңой болуп кетпейт да. Ооба, кыйынчылыктар көп эле болду. Мисалы үчүн биз атып аткан убакта жаа аз болчу. Бир жаа менен 2-3 киши атчык. Анан көптөгөн зал жактардан кыйынчылыктар болду. Азыр болсо, эми ушуга салыштырмалуу азыр болсо ар бир спортсмендин өзүнүн жаасы бар дегендей машыкканы өзүбүздүн татынакай залыбыз бар. Азыркыга караганда баары жакшы эле. Мурунга караганда азыр баары жакшы. Мүмкүнчүлүктөр бар жаштарга. Мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүңөрдү бул жаачылыкты кесип катары эсептейсиңерби азыр? Ооба. Кесип катары эсептейсиздер. Федерация тарабынан, мамлекет тарабынан кандай жардамдар көргөзүлөт азыр федерацияга? Федерация тараптан? Федерация, мамлекет тарабынан. Мамлекет тараптан ар бир план боюнча, календарный план боюнча мелдештерге жөнөтүшөт. Астыда турган спортсмендерибиз мелдештерге барышат. Бүт жардам көп эле, өкмөттүн жардамы менен бүт жакка барып жүрөбүз. Демек, финансы жагынан, ошол экипировка жагынан эч кандай аксоолор болбойт. Жок, андайлар болбойт. Андайлар болбойт. Буга чейин бизге келип кеткен ошол бокс федерациясынан чет өлкөдөн чоң ийгилик жаратып келаткан боксчулар айтып өттү. Мамлекет жагынан эч кандай жардам көргөзүлбөй жатат. Жада калса өздөрү ошол мелдештерге кийип чыкчу кийимдерин дагы өздөрү сатып алып кийишет экен. Өздөрүнүн акчасы менен Азия чемпионатына барып чоң ийгилик жаратып кеткен. Өткөн аренага боксчулар келип кеткен болчу. Демек, андай маселелер жок азыр. Федерация өтө жакшы деңгээлде иштейт, мамлекет жакшы деңгээлде көзөмөлдөйт. Ата-энеңиз, сиздин ата-энеңиз бул спорттун түрүн тандаганыңызды кандай кабыл алышты? Башында дейли, башында, жаңыдан баштап жаткан убакта. Эми жаңы башында баштап жаткан убакта эми мен эле ал убакта кичине уже чоң эле жигит болчум дегенде, эми жаш бала эмес болчум. Өзүм машыгып жүрдүм. Анан кийин бир 2-3 жылдан кийин тренер болуп баштадым. Ушу машыктырып, балдар машыктырган жокмун, мен жааны именно бизде тренер оружейник деп коет, ушу жаа окторду оңдой турган. Ошондой тренер болуп жүрдүм. Андан кийин балдар машыктырып баштадым. Азыркы убакта ушу Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу болдум. Эми ата-энем көп жактан эле мени ушу кички кезимден эле жакшы, мен тандаган нерсемди колдоп, жакшы поддержкасын берип турушты. Кийин ошо чоң эл аралык мелдештерди жараткан ийгиликтерде сүйүнүштүбү? Жакшы сүйүнүштү. Жакшы кабыл алышты демек. Азыр үй бүлөңүздө дагы спортко ушул дал ушул жаа атуу спортуна байланыштуу инечеңиз же бөбөктөрүңүз барбы? Ооба, эми азыр тааныгандардын баары эле дегендей мен айтып берип, анан жана бизде айтып атпаймынбы, азыр көп балдар телефонго алаксып, ушу телефонду көп карап, ушу көз зрениясы бузулганына байланыштуу. Мисалы үчүн көп ата-эне алып келип берет, көп тааныштарым балдары келет, ушу өзүм да инелерим катышат. Эми дагы чоңоюп келаткандар да уже биз да чоңойгондо ушу жаачы болобуз деп, ини карындаштарым да чоңойбуз деп эле, жаачы болобуз деп күтүп эле атышат. Айтып турган сиздин үй бүлөңүздө азыр бөбөктөрүңүз же инелериңиз ушул спортко катышпайт. Мен эле катышам, ооба. Үйдөгүлөр багыт берип көргөн жокпу? Жок. Анткени 2 иним бар. Кичүүсү аябай кичинекей, 5 жашта, улуусу 11 жашта. Ал эркин күрөшкө барып баштады. Эркин күрөшкө. Күрөш да азыр биздин Кыргызстанда жакшы деңгээлде өнүгүүдө, сөзсүз түрдө. Атам мурда эркин күрөш менен катышкан үчүн бала инимди дагы берди. Жакшы, анда кийинки суроого өтөлү. Бул жаатуу спортунда дүйнөлүк ошол олимпиадалык түрүндө болобу, жаңы дисциплиналар кошулушуна кандай карайсыздар? Жаңы дисциплина керекпи бул спортко же ушуну менен чектелди? Бул максимум көрсөткүчүбү? Сиздердин оюңуздар жеке. Жаңы ушу жаанын түрлөрүнөн айтасызбы?
жаа атуунун спорт Эми олимпиададагы ошол көрсөтүлгөн нерсени өзгөртүүгө болобу азыр негизи? жок эми. Бирок башка бир тараптын, мисалы Кыргыз Республикасынын жаа атуу федерациясы, Казакстандыкы чет өлкөлүктөр биригип бир ошо олимпиадалык орундукка сурак жөнөтсө кабыл алышы мүмкүнбү өзгөртүүлөрдү? Билбейм эми өзгөртүүлөрдү алардыкы кандай чечилет, бирок менин оюмча бул жаада именно ушу биздин жаа атуу ушул жаа атуу спортунда Кыргызстандан мисалы үчүн 4 кыз барса болот. Ар бир мамлекеттен 4 кыз барса болот. Анан ар 4 спортсмен, эң жакшы 4 спортсмен барат. И ушу бүт өлкөдөн 4 спортсменден келсе, мисалы үчүн алардын баары тең 1 медаль үчүн атышат. 1 медаль үчүн Бир курама болуп. Жок, 1 медаль үчүн баары тең атышат да, мисалы үчүн ушул үчүн күрөшүшөт медаль үчүн. Мисалы үчүн башка вид спортторлордо веске карап, мисалы үчүн жашка карап бөлүшөт да. Ал эми көп, мисалы вестерди борьбада, бокста веске карашат, анан ар бир спортсмен өзүнүн весине бирден эң жакшысы барып атпайбы? Бизде 4 барса болот да, 4 бала, 4 кыз барса болот. Анан 4 бала тең мисалы үчүн ушул эле бир эле медальга күрөшүшөт. Канча жашка чейин улантса болот бул спортту? Эми 60 жашка чейин, 50 жашка чейин атышат го. 50 десем туура болот го. 50, 55, 60 жаш. Андан ары дээрлик мүмкүн эмес. Өзүнүн ден соолугун ойлогон адам болсо. Ден соолугун ойлогон адам болсо спортто таштабайт го дейм, наоборот. Айтурган, сиз дагы канча убакытка чейин бул спорттун түрүн улантам деген ойдосуз? Негизи биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин менталитети боюнча негизи аял киши спорт чөйрөсүнө жүрүсүн кээ бир чөйрө болобу, кошуна колоң болобу, туура кабыл алып кала бербейт. Сөздөр болот ар кандай. Сиздин оюңуз боюнча канча жашка чейин улантам деген максатыңыз бар? Негизи 8 жашыман келгем бул спортко. Жалпысынан канча жыл болду азыр? Катышканыма 10 жыл болду. Азыр 18-демин, 18ге чыктым. Аябай көп убакыт өтүп кетти, 10 жыл. Аз убакыт эмес, сен психологически, физически дагы чарчайсың, бирок азыр андай жок го дейм. Кийин канча жыл дагы улантам, билбеймин. Бирок азыр Азия оюндарына даярданып жатам. Ал жакта лицензия ойнотулат, ошол лицензияны утууга умтулуп жатам. Азия чөлкө менен кайсы мамлекеттер катышат азыр лицензияга? Азиянын ичиндеги бардык мамлекеттер? Азиянын ичинде бардык. Ошол Кытайда өтөт турчу мелдеште. Сөзсүз түрдө сизге ийгилик каалайбыз. Башка машыктыруучуңардын ишеничин актап, сөзсүз түрдө лицензия утуп бересиңер деген үмүттөбүз. Бул машыгуулардан сырткары спортто мындай жылда калды. Эмне иш менен элек болосуз азыр? Биринчи курста окуйм, студент болдум. Кайсы университетте? Физкультура академиясында окуйм. Жакшы. Демек, жашооңуз акырына чейин менимче спорт менен байланыштуу болуп көрүнөт. Андан тышкары курстарга барчумун. Тил үйрөнүп. Анан азыр аябай популярдуу курс бар, СММ деген. СММди окуп, ошо менен иштеп жаткам. Спорттон тышкары. Ошол физкультура академиясына тапшырууга үйдөгүлөр дагы түрткү болдубу? Же жеке ушул жаа атуу федерациясы тарабынан сунушталган көрсөтмөлөрбү булар? Агайларым сунуштаган. Агайларым сунуштагандан тапшырайын деп. Анткени башка жакка тапшырсам, ал жактан спортту көп не поддерживают десе болот да. Поездкалар көп болот, мелдештерге көп чыгам, сбор болот, бир ай жоголом, окууга барбай. Анан башка университеттер кой бербейт деп ойлойм. Кыйын болот. Физкультура академиясы аябай ошол спорттун багытында даярдалганда. Ооба, жардам беришет. Мугалимдер дагы бир айга сборго кетем, же бир жума мелдеште болом деп айтсам түшүнүшөт. Сборлорду каякта өткөрөсүңөр агай?
Борборду Таласта өткөрөбүз, Бишкекте Тоолуу өткөрөбүз. аймактарда? Тоолуу аймакта, Көлдө өткөрөбүз. Гөлдө ошо көбүнчө спортчулар ошо Көлдө Кайсы барышат. жака бара турган болсок, ошого ылайыктап Ош шаарында өткөргөнбүз. Бир айга чейин созулат. Канча убакытка чейин созулат? 15 күн, 20 15 күн. Акыркы сборубуз жарым жыл болду го дейм, Таласта. Андан бери демек болгону Бишкек шаарында эле Жок, машыгуулар ооба. өтүп жатат азыр. Карантинден кийин Бишкекте эле Азыр болгон. Бишкекте тренировка машыгып атабыз. Эми Кудай буйруса, ушул апрель айы менен сборго чыгып, ушул. Ошо Кытайда өтө турчу мелдешке кызуу даярдык көрүлөт. Анын астында да көп мелдештер бар. Азыр могу биринчи мелдештерден болуп Кубок мира болот Кореяда, Кванжу шаарында. Кудай буйруса ошого даярданып, ошо апрелде сбор баштап, ошого даярданып баштайбыз. Андан тышкары өзүбүздөн Кыргызстандын ичинде боло турган мелдештерибиз бар. Биз ушу эл аралык мелдеш өткөрчүк 2021 жылы өткөрмөкпүз. Бишкек шаарында өткөн эл аралык. Бишкек. Кайсы мамлекеттерден келишти? 12 мамлекетте келген, 2019 жылы өткөргөндө. Бангладеш келди, Кувейт келди, Казакстан келди, Өзбекстан, ушу 12-13 мамлекет болду биз Кыргызстанда ошондо. Анан 2021 жылы өткөрмөкбүз, анан пандемияга караштуу карантин болуп, ошого караштуу өткөрбөй алдык. Эми Кудай буйруса ошол 2022 өткөрөлү деген Бул жакта өтөт Бишкек шаарында. Бишкек шаарында. Азыр айтып калдыңар силер Түштүк Кореяда бир мелдеш бар деп, ошол лицензия ойнотулчу мелдешке чейин. Ал жака лицензияга катыша турчу жаачылар дагы барабы же эки топко бөлдүңөр беле? Жок, лицензияга катышат. Эми азыр астыдагы спортсмендер барат. Анда теманы башкага буралы. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын ичинде жаатуу спортунун деңгээли канчалык деп ойлойсуздар? Чет өлкөлөргө салыштырмалуу, мисалы үчүн АКШ, ошол эле Түштүк Кореяны алсак, ошончолук популярдуулукту алганга эмне жетишпей жатат? Массалык маалымат каражаттарындагы маселелерби же эмнеден? Мисалы биринчиден алсак, Кореяда бул деген Корея азыр биринчи орунда турат жаа боюнча. Кореяда бул деген мектепте сабак катары кирет. Кадимкеле сабак. Балдарга физкультура сабагында. Физкультура сабагында ушу балдарга жааны үйрөтүп башташат. Буларда Кореяда жаага аябай көңүл буруп, жааны аябай поддержка кылышат. Буларда ушу бизде мисалы үчүн күрөш, Кыргызстанда күрөш биринчи орунда, эми спорт боюнча медаль алып келген боюнча Кыргызстанда биринчи орунда күрөш туруп атса, аларда Кореяда ушул жаа десем адашпайм го. Корея, АКШда деген ушул АКШнын азыр спортсмени дагы рейтингде биринчи болуп турат. АКШда да жакшы жааны жакшы карап келатышат. Эми бизде деген бул азыр 2008 жылы ачылып, азыр толук күчүнө кире элек. Ооба, эми 2016 жылы Элнура Осмоналиевна эжекебиз президент федерация болду. Кудай буйруса, ушул эжекебиз келгенден бери мынакей залдарыбыз ачылды, жаалар балдарда болуп баштады. Эми ушул эженин поддержкасы менен Кудай буйруса бизде Кыргызстанда өнүгүп келатат. Ушул эле 2-3 жылда салыштырмалуу алсак, балдар көбөйүп атат. Кудай буйруса бизде эле эми алардан кем калбай жетип барабыз го артынан уже. Жалпы азыр Бишкектин ичинде канча академия бар? Ошол жаңыдан залдар ачылып жатат деп айтып калдыңыздар. Азыр Бишкекте 4 залыбыз бар, мисалы үчүн. Андан кийин жакында Таластан ачтык. Демек региондорго да ачуу максаттары бар. Региондорго ачыш керек. Ушуну негизи региондордо болсо, ушул жанакы конкуренция деп коет, ушундай болуп, ошондо жакшы спортсмендер ушундан чыгышат. Ушул айыл жергелеринде менимче региондордо ошо жага кызыккан жаш балдар, өспүрүмдөр көп болуш керек деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бул максатыңарды ишке ашырасыздар. Региондордон дагы жана ошо бир чоң бир атаандаштык менен жүрө турчу спортчуларды алдыңкы убактарда чыгарасыздар деп үмүттөнөлү. Башкы машыктыруучулар жөнүндө токтололу. Азыр Кыргызстанда башкы машыктыруучусу азыр негизги улуттук курама команданын. Ошол региондорго дагы академиялар ачылса, азыр машыктыруучулардын саны жетиштүү. Азыр ушул Таласта ачылган жана Бишкек шаарынын ичиндеги академияларда.
Машыктыруучулардын саны эми машыктыруучулар бизде азыр өзүбүздүн эле спортсмендерибиз акырындан өздөрүнө зал ачышып ушинтип атышат. Эми машыктыруучулар да биздин спортсмендерден болуп чыгат да. Эми балдар бар, ачабыз деген көп ойлор бар, машыктыруучулар бар. Эми бизде азыр койгон ой максаттар, иштеп аткан пландарыбыз бар. Эми Кудай буйруса. Машыктыруучунун лицензиясын алыш үчүн негизи башка спортто карай турган болсок, мисалы эми футболдо алалы чет өлкөлөрдөн барып ошол лицензияга окуп келишет да машыктыруучулар. Жаату федерациясында кандай билимдер менен машыктыруучу боло алат? Жаату федерациясында бизде эми катышып өзү спорт жаа боюнча спорт чебери болсо, спорттун чеберине талапкер болсо эгер, анан кийин окуудан биздин физкультурный академиядан диплом болсо, анан бизде болсо эмелер тренерский семинарлар өтөт. Демек өтөт экен да. Ооба, биз өзүбүз өткөрөбүз тренерский семинарларды федерациянын ичинен. Анан ошо семинар аркылуу өтүп, анан сертификат беребиз. Эгер ушу сертификатты алып, бүт окуусун окуп бүтсө, эгер ачса болот. Анан бул жаада деген эми футболдон кичине айырмаланат окшойт да. Бул деген эми болбой эле ок менен, бул деген эми оружие катары кирет. Бул да кичине, буга биз кичине аябай жакшы мамиле кылып, аябай катуу карайбыз да. Ошо именно сертификат берип, ошо тренерский жагын контроль. Ушул жаатунун дисциплиналары, түрлөрү көп деп калдык. Буга чейинки бир аз мурунураак болгон сөз. Кыргыз жаачылары кайсыл дисциплинадан эң жакшы чоң бир ийгилик жаратышты эле? Көбүнчөсү кайсыл жактан байгелер келет? 70 метр менен 18 метрден көп утуп келебиз. 70 метр бизде эми бул экөө бирдей эле болуп келатат биздечи. Айтканда эмнегедир дегенде бизде жай 6 ай болсо, мисалы үчүн эми жай күз жаз менен чыгыпсак, 6 айдын тегерегинде сыртта 70 метрди атабыз. Андан кийин эле уже жаан болуп сууктап баштаганда залга кирип 18 метр атабыз. Анан 18 метрде соревнованиялар болгондо, мелдештер болгондо айерден деле медальдар менен келип атышат. Балдар мисалы үчүн ушу Айтурган менен Курсаналиев, Улукбек деген балабыз барып, Казакстанда ошо өткөн Гран-при Казакстан деп биринчи жолу өттү. Международный турнир болду. Айерден Улукбек экинчи месте алып, Айтурганда экинчи месте алып келди. Ага чейинки дагы кыздар арасында Өзбекстанда болгон турнирде 5 спортсмен барган, 5 өтөң биринчи месте медальдар менен келишти. Андан тышкары дагы Өзбекстанга барган Жибек деген, Канатбек кызы Жибек деген спортсменибиз ал дагы 3-чү месте алып келди. Эми Кудайга шүгүр барган жерден медаль менен, азыр эми астыда койгон максаттар менен, эми ал медальдар ушул чоң деңгээлдеги медальдар эмес, бирок биз койгон максатты аткарышып, спортсмендер ошо план боюнча иштеп, Кудай буйруса келатабыз жакшы. Жакшы. Бул чектөө эмес, сөзсүз түрдө келечек алдыда коюлган максаттарыңарды ишке ашырасыздар. Эми сиздер жаңыдан ушул жаачы болгусу келген жаш өспүрүмдөргө бере турчу кеңешиңерди айтып өткүлө. Жаңыдан жаачы болом дегендерге келишсин. Академиялар бар, кабыл аласыздар. Академиялар бар. Интернет тармактарында биздин страничкаларыбыз бар. Тапса болот. Келишсин. Биз эми жаңы ачылып атканда жааларды ошо Кыргызстанда жаңы ачып атабыз дегендей. Ар бир бала историяга кирип атат дегендечи, жаңы история жазылып атат деген бул эми Кыргызстандын историясында жаңы жазылып атат. Балдар келишсин дейбиз. Жааткан оңой эле дегендей күтөбүз. Калганын үйрөтүп аласыздар. Эң башкысы жаа кымбат дешет, кээ бирлер мен жааны каяктан алам дейт. Эгер бизге келе берсе, биз жааны беребиз, бүт баарын беребиз. Аракет кыласыздар. Сиздин кеңешиңиз айымдар, кичинекей жеткинчек кыздарга болсун? Желание болсо, ушу спорт желание болуп, сүйүү болсо, баарын үйрөтүп, көрсөтүп өстүрөбүз. Аркалап кеткенге аракет кыласыздар.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыттын өтүшү менен биздин түз алып берүүбүз дагы жыйынтыкталып бара жатат. Өтө кызыктуу маек болду деген үмүттөбүз. Кыргыз Республикасынын жаатуу федерациясынын мүчөлөрү келип, өтө бир кызыктуу кеңештерди беришти. Менимче балдарын ошол жаа тармагына, жаатуу жагына берем деп жаткан ата энелерге дагы жакшы кеңештерди ала алдык дейли. Ушуну менен биздин берүүбүз жыйынтыкталат. Кызматыңыздарда мен Дайырбек Бешеналиев болдум. Бүгүнкү менин конокторум Кыргызстан улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Зайырбек Бердибаев жана Кыргыз Республикасынын спорт чебери Айтурган Маматкулова болду. Кайрадан экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.